Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Жаштык кез жаңы кийимде, эскир сыргалап кийилбей. Жашмойдон турбайсың сен, жаштыгың өтөт билинбей. Жашмойдон тагыры турбайсың сен, жаштык кез өтөт билинбей. Biz Жумалы районундагы Жаңарык айыл өкмөтүндө Алтын кол группасынан түзүлгөн өздүк көркөм чыгармачылыгыбыз менен ушундай Кыргыздын нукура жаза албай калган кийистерин жанагы элге таанытуу менен ушу 1 жылдан бери иштеп келатабыз. Биз ошо көбүнчө басымдуулук боз үйгө басым жасадык. Боз үйдүн ички жана сырткы жабдыктарын баарын кийиз жалаң колго жазалат. Жалаң колго ошо ичиндегисин дагы сыртындагысын да үзүк туурдук, жабык баш, төтөгөсү жана эшиктердин баардыгы өзүбүздүн колубуздан чыгып келатат. Ошо 1 жылдык эмгектерибиз ушул жердегилердин баары биз үйдөн да жасайбыз. Кайра ушул кабинетти деген өздүк көркөм чыгармачылыгыбыз менен кабинет кылып ачып алып ушул жерде иштеп атабыз. Эртең менен саат 8-де башталат, кечки 5-ке чейин кадимкидей эле иштейбиз. Биз болгон эменин баарын тиги жип шуулардын баары колго жазалат. Жүндөн жасайбыз баардыгын. Кийиздерди дагы ошол каралбай калган, унутта калган, ортодо унутулуп калган жүндөрдүн баарын кайра биз иштетип, жаңылатуу максатында жана элдер көпчүлүктөрдүн баары кыргыз оокаттарын баарын унутуп калган. Ошонун баарын жаңылантып, элдеге таанытуу шартында ушулар жасап атабыз. Баардык нерселердин баарын жасайбыз. Бул эле бир эле боз үйдүн ички жана сырткы жазалгасы эмес, биз ичиндеги шырдактарды да жасайбыз. Жана эме кыздарга сеп да жасайбыз. Заказ менен алгандарыбыз бар. Жана колубуздан келген нерселер даже тиги чачылардын баарын түйүп жатабыз азыр. Ишыл боз үйгө эмне керек болсо Кыргызда унутулуп калган нерселердин баарын жасап өнүктүрүп атабыз. Бул ийик илгертеден калган ата бабабыздардан калган салт, көчмөн элинен калган салт. Алгачкы жүндү даярдап алабыз. Жазгы жүн керек буга. Жазгы жүндү жууп, тазалап, тытып, кайра кичинеден түйдөк жасап алып, анан жээктик жүн, шоналык жүн, жип ирип алабыз даярдап. Ал шона шырдак шырганга кетет. Жээктик жүн, жип шырдактын жээгин басылат. Боз үйлөрдүн чекелериндеги немелер, боз үйдүн кийиздери тигилет. Атайын шырдакты жүндөн жасалган шона жээктер бекем болот, жана бышык болот. Кийизди бошотпойт. Биз ошо өзүбүздүн ата-бабабыздан калган салтты унутта калып бараткандыгына байланыштуу ошо шонаны, жээкти базардан сатып албастан колго жасап азыр даярдап жатабыз. Мөрдө 5 келин иштешет. Мен ушуларга бычып, кийиздин илгерки эле табанын эле ойлары, ошол ойларына жардам берем. Муну кийизден бычабыз, ар бирөөнү. Биз көбүнчөсүн сапатына көңүл бурабыз. Бышык болуш үчүн Кыргыздын даана нукура баягы ата-бабаныкын кылганга ошого аракет. Көбүнчө ошого кылабыз дагы. Муну баары майда жумуш.
Бирок биз ошо сапаттуу болуш үчүн ошону иштейбиз. Мен жардам берем. Кыргыздын баягы эле көрүп апалар жасаган, аталар койгон эмелерди улантып. Канча түрлүү ою коесуздар? Кыргыздын ойларын оебуз ошо боз ийге тийиштүүсүн, өзүбүзгө тийиштүү ойларды издеп таап, ошого окшоштуруп. Түрлүү ойлор болобу? Болот, көп да ойлардын түрү. Ар бир нерсенин өзүндө. Муну көзүнчө ойлот. Булардыкы жабык баштардык башкача көп ойлордун түрлөрү бар да. Түрлөрү. Кайсынысына чакан келсе, бул 4 бурчка кошулуп ылайык. Чоңго чоң ылайык. Кийиске, шырдакка, жанагы жээкке, аларда бар тиякта. Узуну мындай, узун эметкендер, божин жээгине. Ушундай ойлот. Ушундай шырдактарды шыруу менен бүткөрөбүз. Биринчиден шырылган шырдак аябай бышык болот. Анын шырыгын биз налёвка менен шырбайбыз. Мындай шооналарды атайын ийрип алып анан шырыйбыз. Бул шырылган шырдак аябай тикесинен туруп турган бышык шырдак болот. Бул 50 жылга чейин өлтүрбөйт да. Сапатын жоготпойт. Кээ бир жерлер шырыбай шырдак жасашат, ал ушундай бош болот, борпоң. Анын көрүнүшү да начар болот. Биз ошо шырылган шырдак менен эмгектенебиз. Дайыма шырдактарыбызды шырып жасайбыз. Бул аябай качественный болот. Ушу менен эмгектенип келатабыз. Кичинекей дорожкалар жасайбыз, туристтерге ылайык. Боз үйлөргө шырдак жасайбыз. Ким кандай заказ кылса ошолорду жасап беребиз. Колубуздан келген. Ушу менен эмгектенип келатабыз 1 жылдан бери. Бир шырдактын баасы канчага бааланып турат? Эми бир шырдактын баасы ар кандай көлөмүнө жараша да. Мисалы, кыргыз шырдактар болсо 15тен 35ге чейин кетет да. Мындай дорожкалар болсо 15-14 кетет. Ушу илгертеден келе жаткан ушу кыргыздын салтын унутпоого аракет кылып атабыз. Мындай ала кийиз шырдактарды жасайбыз. Бул ала кийизди деген биринчи жүнүн сабап алабыз. Андан кийин уютабыз. Уюткандан кийин үстүнө оюсун салабыз. Оюсун салгандан кийин балдарга чийге ороп алып, балдарга тепкилетебиз. Андан кийин ана баса баштайбыз. Баскандан кийин аны жайып бир аз күн өткөрүп туруп, кургатып кайра бышырабыз. Ошо илгеркеден калган ушу ала кийиздин канча пайдасы бар, көп деген пайдалары бар булардын. Жерге салсаң жылуу болот, өзгөчөлүктөрү көп болот. Бул ошо унут калбасын деп ушул жердеги аялдардын баары чогулуп алып, ушул ишти 1 жылдан бери иштеп келатабыз. Эми калган кийинки жаштарга дагы ошо чакырып, үлгү кылып, үйрөтүп, сабак кылып, үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Ошол ушинтип эле аракет кылып иштеп атабыз.